Акыркы маалдарда кайра эле баягы теманы элдин назарына салып, 2010-жылдан бери кайталана берип, найныган тантык сөзгө айланып калган Бакиевтерди Кыргызстанга алып келгени жатат. Кокуй эле кокуй Бакиев келатат деп ач кыйкырык салууга аракет кылган топ кайрадан социалдык тармактарда активдүү иштеп жатканы байкалып турат. Бул жагынан Болот Темировун ишке салып, бул жагынан Лейла Саралаевасын ишке салып, дагы бир жагынан эки сөздү кошуп кыйратып сүйлөй албаган Мадымаров айтмакчы, саватсыз бирөөлөрдү ишке салып, күн алыс эле Бакиев келген атат, Жапаров менен Ташиев Бакиевди алып келген жатат деп безилдеген. Же булардын мындай ач кыйкырыгына бирөө көңүл бурса гана. Өздөрүнүн 5-6 фейктери жана 5-6 троллдору, анан баягы эле ошол бул теманын автору Алмазбек Атамбаевдин 5-6 тарапташымын деген интернет колдонуучулары гана комментарий жазып, өлдү деп айгай салымыш болбосо, башка карапайым калың журттун бул темага көңүл бурганы деле жок. Эсиңизде болсо, Бакиевден бийликти алыш үчүн болгон күчүн, болгон айла амалын колдонгон. Анын ичинде ошол аянттагы 90 адамдын өлтүрүлүшүнө жана андан соң түштүктө кыргыз-өзбек кагылышын чыгарып, жүздөгөн адамдын өмүрүн алган жана миңдеген адамды кайгыга салууга түздөн-түз себепкер болгон ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес беле. Мунун баары бир гана максатты көздөгөнүн. Ал да болсо, кантип болсо дагы элдин канын төгүү жолу менен Бакиевден бийликти алуу үчүн гана болгонун бүгүн эми билбеген, түшүнбөгөн кыргызстандык калдыбы? Ошол 2010-жылдан бери элдин баарын Бакиев келатат деп жаш баланы коркуткандай коркутуп жүрүп, акыры 2020-жылы гана бул жомокчулардын жомогунан кутулгандай болоду беле кыргыз эли. Анан эми бүгүн дагы кайра эле бир-эки бекерчиге акчасын берип коюп, Бакиев келатат деп элди коркут, кыжыры келип көтөрүлүп кетсе ажеп эмес деп үмүттөнүп аткандарга эмне десе болот. Булар качан бул өздөрү ойлоп чыгарган жөө жомогу менен элдин тынчын алууга аракет кылуусун токтотушат болду экен. Убактылуу өкмөт кандуу жол менен Бакиевден бийликти басып тартып алгандан кийин мамлекетти шагарап 14 адам 10 жыл каалагандай башкарышты. Каалаганын камады, каалаганын өлтүрдү, каалаганын батыр кылды, каалагандай уурдады, каалаганын сыйлады, каалагандай иштешти, каалаган кызматына коюшту. Кыскасы, билгенин кылышты. Эл бир нерсе десе эле, ой мына Канкор Бакиев бир нерсе кылган атат, өч алган атат, Бакиев келатат деп эле алаксытып, коркутуп коюп, толук 10 жыл жыргашты. Ал аралык ичинде бул убактылуу өкмөттөгүлөрү ичара дагы бийлик талашып, акча талашып, ичара кырылышып, урушуп, талашып, деги койчу. Эмнелер гана болушпады эле. Мунун баарын эл журт көрүп, билип турбады беле. Анан акыры бири-биринен кызганып жүрүп, сен кыйын, сенден мен кыйын деп отуруп, алып келген президенттин дагы иштете коюшпай, баягы эле таасир, баягы эле акча, баягы эле бир бажычыны талашып, атышууга чейин барып, анан акыры эмне болуп бүткөнүн элдин баары көрбөдүбү? Эми бүгүн дагы кайра эле ошолор ар жерде башын кумга тыгып жатып алып, Бакиев келатат деп көрүнгөнгө айттырып, элдин сезими менен ойногонун улантмакчы болуп жатканын ким билбей калсын. Же булар бул эски пластинка эми 1000 ирет кайталанса дагы, булар ойлогон музыка чыкпай калганын, булар күткөн эффект бербей калганын түшүнүшпөйбү?